Балдарыбыз сүйүп жеген кытырган картошкаларды кандай жасайбыз? Бүгүн менин баракчамда биргеликте таанышабыз. Сиздердин дагы балдарыңыздар картошка фри же болбосо дал ушундай кытырган картошкаларды сүйүп жеген болсо, бул жолу дал ушундай вариант менен жасап көрүңүздөр. Барыңыздарга жагат жана ошондой эле конок күткөндө курдак кылганда ушундай нерселерди тегеретип айланасына чачып койсоңуздар дагы болот. Картошкаңар эскирип, жумшарып, бетине бырыш түшүп, баштарына гүлдөр чыгып кетип аткан болсо, дал ушундай кылып балдарыңарга жейдирип койгула убал кылбай. Азыр жаңы картошкалар чыгып атыптыр, мен кечээ көргөм. 1 килограмм картошка, татымына жараша туз, кара мурч, кызыл мурч жана 4 чоң кашык крахмал, бир аз сыр кааласаңыздар кошуп койсоңуздар болот. Андан соң баарын бирдей калыпка келгенче чогултуп аласыздар дагы камыр сыяктуу кылып жасап аласыздар. Андан кийин четинен ушинтип алып курутtu тоголоктогондой кылып тоголоктогулай. Мен жайлоого чыккан историямды айтып бергенмин го, калишимдин оозу ачылып калган деп. Ошондо эжем урушуп жүрүп үйрөткөн эле, карасаңар кандай тизип өзүмө окшогон чырайлуу кылып жасап алдым ай. Мындай картошкаларды сиздер ресторандарда көп көрүп жүрсөңүздөр керек. Курдактардын арасына себелетип чачып коет жана ошондой эле өздөрүнүн фирменный тамактарга кошуп коет го, необычный кылып же кантип жасадыңар десе айтпайт го, өздөрү ойлоп таап алгансып. Картошканы өзүн деле майга кууруп алсаңыздар болот жана панировочный сухариге бардык тарабына ушинтип салып туруп кууруп алсаңыздар дагы болот. Көрүнүштөрү дагы ушундай башкача болуп бышат. Жактыбы? Жаккан болсо жасап жегиле. Жаккан болсо лайк, комментарий жазганды дагы унутпаңыздар. Ар дайым акысыз рецепттер Акзор ашканасында болмокчу. Кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар. Мох.